Так, bu Алимбек ulu Залкарбек деген кишинин атында экен. Мына бул жерден карап коңуз. 06 АH временно прекращено регистрация транспортных средств. Ошонун издөөбөнү бул киргизилип, автоураган келгенде бул өзү эле автоматически кеткен айдоочуларды ушул боюнча кармалып. Ош шаарында издөөдө жүргөн 2 унаа табылып, анын бири Бишкек шаарында жүргүнчүнү сүзүп качып жүргөнүн кайгыл кызматы тарабынан уюштурулган ураган рейдинде аныкталды. Борбор калаадан келген унаа 1 мүнөттө 360 градустагы видео байкоо менен айып пулун төлөбөй же издөөдө жүргөн унааларды аныктап жатты. Азыр бүгүнкү күндө машинаңыз издөөдө жүрөт. Ошондуктан айдоочулар келиште автомобиль документтер берип коюңуздар. Жок, ушундай эле кое бересиз бияка. Жүрүп атат. Так, bu Алимбек ulu Залкарбек деген кишинин атында экен. Мына бул жерден карап коңуз. 06 АH временно прекращено регистрация транспортных средств. Гос номерина ушул жерде турат. То есть убактылуу токтотуп койгон. Азыр бир инспектор барат дагы автоунааңыз. Бул технологиядагы унаа жаңыдан гана келгендиктен шаар аймагында мыйзамсыз жүргөн унаалар эселеп көбөйгөнүн ачыкка чыгарды. Рейдте каттоосу убактылуу токтотулган, жол кырсыгынан качып кеткен, айнегин караңгылатып алган унаалар четтен токтотулуп, айып короосуна киргизилди. Тиешелүү бөлүмдөр тарабынан арест коюлган. Ошол негизинде машиналар кармалып атат. Ичинден издөөдө жүргөн машина чыкты. Азыркы учурда айып короо коюлуп, ошол негизги иш-чаралар болот да будан дарыч. Бул негизги бул машина атайын каражат менен жабдылган. Ошол айланасында 180 градуска болгон баардык автоунааларды тартып кетет. Кыргызстандын баардык эле бурчтарында болуп кетет. Кечээ Жалал Абадтан келишти. Бүгүн Ош шаарында 2 күн болот. Ошол 2 күндүн ичинде болушунча ошол издөөдө жүргөн, ошол негизи эле ошо тыюу салынган баардык автоунааларды издеп таап берип атат. Заманбап технологиядагы кайгыл кызматынын машинасы быйылкы жылы Борбор калаада иштей баштаган. Соңку айлары башка аймактарга сатылып, уурдалып кеткен унаалар көбөйгөндүктөн облустарга пилоттук негизде жөнөтүлгөн. Ураган унаасында түз борбордук базага уланган жабдык орнотулуп, мыйзамсыз жүргөн унааларды автоматтык түрдө аныктоого мүмкүнчүлүк бар. Рейд шаар аймагында 2 күнгө уланат. Ошту көздөй атайын келгенбиз, рейд кылып. Бул автоураган өзү кармаган иштеген эмесин айтып берсем, бул издөө бөлүмүн иштейт, жанагы штрафтарды төлөбөгөн боюнча иштейт. ДТП, отдел ДТП деп коет. Ошол менен иштеп берет. 186 часть 2 бул временно прекращено регистрация транспортных средств. Ошол менен иш алып барабыз көбүнчө. Андан кийинки по безопасному городу 38 часть 2 пункт 8 менен алып барабыз. Андан кийин отдел ДТП деп коет, жанагы бизде көпчүлүк могу шаар ичинде жанагындай мелкий ДТПлар болуп калат, жолсуз ДТПлар болуп калат. ДТП болгон учурда айдоочулар, көпчүлүк айдоочулар качып кетет да. Ошонун издөө бөлүмүнө бул ушу автоураганга киргизилет. Автоураган киргенде бул өзү эле автоматически ошол ДТП кылып кеткен айдоочуларды ушул аркылуу көбүнчө кармап атабыз да. Соңку жылдары өлкө аймагында адам өмүрүн алган жол кырсыктары тынымсыз катталууда. Бул көрүнүш катуу ылдамдык жана айдоочулук көөлүктү берүүдөгү мыйзамсыз системадан болуп жатканын адистер айтат. Быйыл 9 айда өлкө боюнча 4972 жол кырсыгы катталды. Былтыр 9 айда 5426 жол кырсыгы катталып, 610 адам мерт болгон. Абдумалик Базарбаев, Бектур Мойдунов, Ош ТВ.